Мамлекеттик ишканалар 2017 жылы баары бири 878 деп аткан. 260 миллион сом берип атат. Бул өзүңөр билесиңер да 50% кирешеден төлөйт. Эгерде биз менчик ишканалар менен конкуренттүү болуп иштей албасак, субсидия алып атса бюджеттен, аны кандай деп түшүнүшүз болот? Бирок чыгашага келаткан ишканалардыкы ай сайын жанагындай айлыктарды алган. Бул өзү биздикине орусча айтканда аморально, туурабы? Бизде ошол силер башкарып аткан завод, фабрикаларды өмүрүн берип курган адамдар 5000 сом пенсия алып атат. Ага кантип түшүндүрүп айтат? А эгерде өзүн өзү актабай, азыркы рыноктук талаптарга жооп бербей, өсүү өнүү болбогон ишканаларда жанагындай көрүнүш болуп атканына өкмөт мүчөлөрү да отурат. Мен каршымын ага. Бардыгыбыз тең ошо мамлекетке керек бул структура, муну кармайт, бюджеттен муну жоюп жибере албайт деген мааниде болуп атабыз. 878дин 98 иштейт. Калганынын баарын банкротство алып келгенбиз. Кээ бир ишканалар ошол мамлекеттик ишканалар аткарбай, колунан келбеген менчик компаниялар аткарып атат. Өкмөттүн өзүнүн позициясы биз жеке менчик же мамлекеттик менчик деп бөлбөшүбүз керек. Ким экономикага салымын кошот, биз ошону коргошубуз керек. Мамлекеттик ишкана салымын кошпойбу, жоюш керек аны. Жоюп, мүлкүн сатып, ошол түшкөн акчаны балким жанагы кредит алып, кыйналып жүргөн ишкерлерге бериш керек аны. Ошолорду иштетип, ошолордон пайыз алып, биздин банктарыбыз бутуна турат.